Бул рубрикабыздын атын коё элекпиз. Биринчи ушул рубрика Аскар Акаев жөнүндө айттым. Экинчи рубрикасы коомузда акыркы учурда талкууланып аткан. Бул Козуев деген бизде депутат бар. Козуев деген депутат, ал жөнүндө дагы мен социалдык барактарымда да көп жазгам. Ал депутат бүгүнкү күндө жанагы түштүк тарапта Россия деген май куюучу заправкалар, автозаправка, май куюучу станциялар бар. Ошол жерге тиешеси бар адам бар да, ошол жерге келген. Жанагы ошол багыттагы комитеттин дагы ошол жерде төрагасы болсо керек. Ошол депутат айтып калды, мына Өзбекстанда цемент 50, айрым учурда 80 тыйынга чейин арзан болуп атат. Эмнеге алардын баарын жаап коюп, Кыргызстандын гана тиги цемент чыгаруучу заводдоруна мүмкүнчүлүк түзүп берип атасыңар. Бул деген монополия, алар монополист болуп алышып, цементтин баасын кымбат кылып атат. Ошол 50-80 тыйынга кымбатыраак болуп калып атат деп парламенттен сүйлөдү. Анан ал жерде айтты, давай ачкыла Өзбекстандын цементтери кирсин деп. Мен өзүм стористеримде дагы бул жөнүндө кенен айтып бергем. Негизи цементтин тарыхчасы боюнча бизде түштүктө 3 чоң цемент заводу бар. Жана Кытайдын цемент заводу, Арапаевдин цемент заводу, анан Улан Примовдун цемент заводу да. 3 чоң. Андан бөлөк дагы майда чүйдөлөрү бар болсо керек, бирок мен билгенден ошол 3 чоң цемент заводу бар. Булардын чынында эле көпчүлүк чыгарган цементи бир жакынкы арага чейин Өзбекстанга Фергана өрөөнүнө толук кетип турчу. Мен билгенден Арапаевдин цемент заводу 17-18 жылы ишке кирип, ошол 3-4 жыл килтейген чоң Кыргызстандагы мен деген заводдордун 90% чейин чыгарган цементин баары ошол Фергана өрөөнүнө кетип турду чынында эле. Анан ошол Арапаевдин заводунун цементи, Примовдун заводунун цементи, жанагы Южно-Китайский завод болуш керек, цемзавод деген, аныкы дагы ошол Фергана өрөөнүн баарын камсыз кылып келди буга чейин. Аны Өзбекстан бийлиги эмне кылды? Аны көрдү дагы. Ошол учурлардан бүгүнкү учурларга чейин Өзбекстанда 20дан ашык завод курулду. Чоң заводдор. Себептен алар эмнени түшүрдү? Жанагы экономикалык коопсуздуктун кайсы бир бөлүгү бул жагы коопсуз болуп атканы себептегенде, кооптуу болуп атканы себептегенде Кыргызстандын цемент заводдору Өзбекстанды жаба баштаганы. Бул экономикалык аларга зыян келип атат да, себептен биздин продукция ал жака кетип атат, ал жактын акчасы бизге кирип атат демек. Өзбектер эмне кылышты? Аны мындай кылышты. Заводду тез аранын ичинде салгыла деди. 20дан ашык аларда завод курулду. Алар дүкүлдөтүп цементти чыгара баштады, дүкүлдөтүп. Анан цементтери алар көбөйө баштаганда өзүнүн базарына алар арзаныраак сата баштады. Арзаныраак сата баштаганы ал себеби мындай да, биринчиден көп цемент завод болду, аябай көп запастарды кылышты. Экинчиден аларда эл көп да, өзүңүздөр билесиздер, урматтуу менин катталуучуларым, мындай да, акчаны эмнеден тапса болот? Мисалы, эгерде жакшы өткөн жерде базарда сен сатуучу болсоң, бирдекени сатып атсаң, эгерде сен жакшы жерде сатсаң, сен арзан кылып туруп сата берсең болот, бирок баягы кошкон тыйынын аз кылып койсоң, потоктон аласың да, потоктон. Албетте Өзбекстандыкы канча миллион адамы бар, туугандар. Алар ошол потоктон ала баштады, баасын ылдый кыла баштады. Бул биринчи себеп, эмнеге баасы ылдыйлаганы. Экинчи себеби, булар демпинг кыла баштады. Демпинг кылганы жана Кыргыздын 3 заводун өлтүрүш керек деп демпинг кыла баштады. Атайын демпинг. Атайын демпинг дегени бул тигил же бул конкуренттерди банкрот кылыш үчүн экономикалык түрдө булар бааларын түшүрүшөт. Мен бир мисал да айтып берейин, аны силер муну угуп туруп, ошо өзүңүздөрдүн тааныштарыңыздар болсо сурасаңыздар болот.
Могул карго деген бар. Груздарды ташып келет. Транспорттук карго деген бар. Груздарды жанагы силер Түркиядан кийим аны буну алып келгенде аны жанагы эл жүргөн жүргүнчү самолет менен ташып келбейт. Пассажирский самолет деп коет го, аны менен ташып келбейт. Андай жүктү силерге ташып келишпейт. Атайын чоң жана грузовой самолеттор болот, учактар болот. Ошону карго деп коет. Ошол экени ташып келишет. Туугандар, ошол экени Кыргызстанда бир 4-5 чоң транспорттук компания илгертеден эле монополия кылып алып коюшкан. Алар аябай деген байышканда жакын арада жанагы эмени буга чейин ушактар жүрүп Акылбек Жапаровдун жери делген тетиги көлгө баратканда, боомго кирип баратканда сол жагында мондай контейнерлерден болгон дубалды көргөнсүңөр да, чоң гектар болгон жерде ошол экени жакында ГКМБ чыгарбадыбы, ошону биз өкмөткө кайтарып алдык дегенчи. Ошол раматлык депутаттык болчу да, атын унутуп калдым. Ошол депутат эң негизги акчасын ошо каргадан түптөгөн да. Эми мындай, каргада бир ошол эки 5-6 чоң монополист бар. Ошол жерге бир бааны коюп алып, ошол экилер ташышат. Алардын баалары бирдей эле, шарттары да бирдей эле, баары ошентип алып ташышат. Анан баягы бирөө ошол жерден эми ташып келишет. Чынында эле каргага көп акча табышат. Анан баягы улам же бийлик алмашкан сайын, же бирөөнүн акчасы пайда болгон сайын, же бирөө ошол жерге кызыгып, бул жерден толтура акча таба турбайбы? Мен дагы ошол жерге кирейин дагы, мен да компания ачайын, мен дагы ошол жерден грузду ташып келип турайын дегенде, булар эмне кылышат? Булар мындай кылышат. 5-6 жана жерде иштеп аткандар сүйлөшүшөт дагы. Алар экономикалык түрдө эле ташып келүү баасын кескин түрдө түшүп таштайт дагы, минуска кетишет. Прибыльга иштешпейт, минуска иштеп отура беришет. Себеп эмне? 5-6 рынокто алып коюшкан да. 5-6 ошол бизнести алып коюшкан. Анан жаңы келди да, жаңы келгенде булар баягы рынокто алып койду. Мисалы 5 компания иштеп атат деп коелу, 6-чы компания кирип келди. 6-чы компания кирип дагы ошондой эле иштеп баштаса, булардын кирешеси ылдый түшүп кетет да. Анан булар ошол эки компанияны бул рыноктон чыгарыш үчүн эмне кылып салат? Баалардын баарын түшүп салат. Эгерде 1 килограмм, мындай образно айтканда, 1 сом болсо, булар алып туруп 50 тиын кылып салышат да. Тиги жаңы келген компания 50 тиынден ташып келейин десе, анда киреше жок. Жаңы келген компания түшүнөт. Булар мени чыгарайын деп атат. Анан мен булар менен күрөшөм деп, ал дагы 50 тиын кылат. Себептегенде ал 1 сомдон кылса, ал жаңы келген компанияга эч ким грузга барбайт да. Берки арзандарга барат, арзан бешөөнө. Булар арзан ташып атат депчи. Алар арзандатып коюп отура берет. Минуска иштей берет, бирок алардын акчасы, булар миллиардерлер да. Алардын акчасы толтура. Ошол экинден минус кылып алар 1 ай, 2 ай, 3 ай, 4 ай, 5 ай, тарыхта 6 ай иштегендер да болгон, ошентип чыгарабыз депчи. Жаңы келген компания 1 ай чыдайт, 2 ай чыдайт, 3 ай чыдайт, 4 ай чыдайт, 5 ай, 6 ай чыдайт. Беркилерге барат, суранат, кел көтөрөлчү дейт. Тигилер айтат, эми ушундай баабыз, ушундай деп коет. Анан жаңы келген киши чыдай албайт, себептен силер бизнеске киргенде бир аздан кийин киреше алсам деп ойлойсуздар да. Жаңы келген киши чыдай албайт дагы, анан ыргып кетет. Канча деген компания ошол эки Түркиядан бияка карга менен груз ташып келем деп ыргып кетишти. Канча деген киши ыргып кетишти. Ошону монополия болуп дагы эле кармап отурушат. Ошол раматлык депутат ошол эки компаниялардын бири болчу. Азыр анын компаниясын ким мурастап, ким алганын билбейм мен, чынында эле. Мурда мен аэропортто иштеп жүргөндө ошондо маалыматым бар болчу ошол бизнес боюнча. Андан кийин маалыматым жок калды да, бирок мен айтайын дегеним, мисалы Өзбекстандын ошол эки Ферганадагы 5 заводу эмне кылып атат? Кыргыздын заводдорун өлтүрөйүн деп туруп демпинг түшүрүп койду. Анан баягы Кыргызстандагы ошол эки түштүк жактагы цемент колдонгон компаниялар Кыргыздын цемент эмес, өзбектүкүн ала баштады да, өзбектүкүн. Себептен өзбектүкү арзаныраак да. Анан эмне кылды? Кыргызстан тыюу салды. Ар жактан цемент киргенге өзүбүздүкү болот депчи. Анан ошол эки Козуев кыйкырып чыкты. Козуевдин кыйкырып чыккан себеби ал жөнөкөй эле анын өз кызыкчылыгы. Себеп дегенде Козуевдин бир тууганы ошонун бетон линиясы бар.
Мен айтып кетейин дегеним, мисалы ошон үчүн анын мисалы кыйкырган болсо карапайым эл, мен ошонун ичинде, ошонун арасында менин катталуучуларым дагы бар. Ал сиздер дагы колдоп атасыздар, туура деп атасыздар да. Балким эгерде Козуевдун көз карашынан, Козуевдун позициясынан караганда туура, тигилердики 80-50 тыйын болот отпой, түшүргүлө, андан дагы арзан кылгыла деп элдер айтышы мүмкүн. Аны өзбектерден арзан кылгыла же өзбектердей кылгыла деши мүмкүн да. Өзбектердин политикасы, өзбек компанияларынын политикасы бул чоң базар да, ошолеки жерде Кыргыздын болгон 3 компаниясы болсо, жана 5 компания ошол Кыргыздын 3 компаниясын өлтүрүп салайын деп атат да. Мага тиги жанагы Южный Китайский заводтагы, Примовтагы, Арапбаевтагы бул видео подкаст үчүн бир тыйын берген жок. Мен жалпысынан сиздерге бөлүшүп атам да. Булар эмне кылышат? Мисалы, эгерде ошентип чектөө кылып, жанагы мамлекет чектегендей кылып чектөө кылбаса, анда булар мындай болуп калат. Арзан цементти киргизе берет, эл ошол арзан цементти ала берет. Биздикилердин цементтери өтпөй калат. Анан мисалы завод жабылар замат өзбектер эмне кылат? Булар баягы демпинг кылып да, минус иштешти да. Баасын 2 эсе кылып көтөрүп туруп, ошол жана арзан түшүргөндү кайра Кыргыздын канын ичип туруп алып алат да. Бул мен өзбектерди жаман деген үчүн айткан жокмун. Бул негизи базар баасы, экономикалык стратегия, бул да шахмат да, мамлекеттердин өз кызыкчылыгын сиздерге айтып түшүндүрүп айтайын деп атам да. Муну жакшылап кененирээк түшүнсө болот. Ошондуктан мисалы айрым популист депутаттар болот, алардын кыйкырыгын эле дароо эле деп эле кабыл алып ийбеш керек да. Мен ошол элекке чакырайын деп атам. Кененирээк карасаңыздар, жанагы казак уну боюнча дагы так гана ушундай болгон да. Казак уну бияка келе баштаганда, ал арзан деп эл ала баштаганда, бияктын мукомольный жанагы комбинаттын ээлеринин баары ыйлап өлө баштаган. Биз өлүп атабыз азыр депчи. Ал эмне себептен? Ошол эки казактын продукциясы уну келип туруп, биздин компанияларды өлтүрүп, анан кайра бааны көтөрүп салыш үчүн кылынган да. Муну мындай жанагы карга боюнча болгондугудай эле тактика, бул жерде дагы ошондой тактика бар, урматтуу менин катталуучуларым. Ошондуктан бирдекени айтарда, бирдекени колдордо, коштордо ошентип кенен карап жүрүңүздөрдү суранып кетет элем. Ал эми урматтуу Козуев депутат эгерде бул подкастты көрүп мени уга турган болсо, мен кеңеш берет элем. Урматтуу депутат, эми түшүнүктүү, сиз кирешеңиз кичине түшүп калды. Жана түштүктөгү сиздин бетон заводуңуздун кичине кирешеси түшүп калды. Эчтеке болбойт эми. Кичине кененирээк карасаңыз, Кудай буйрса, мындай Кудай деп ошо менен деле бай эсем, кичине кызыкчылык, Кыргыздын кызыкчылыгын, Кыргыз мамлекеттин кызыкчылыгын өйдөрөөк карап, өзбек тарапка иштегениңизди коюңуз, урматтуу депутат. Кыргызга деле иштеш керек, Кыргыз мамлекетине деле иштеп коюш керек. Көп нерсеге биз азыр чыдап, көп нерсени көтөрүп жүрөбүз го. Сиз деле ошо эки кичинекей демпинг болуп атса, кой деп, жок дегенде ошондо деле патриот болуп коюңузчу. Ошондо деле кедей болуп калбайсыз. Сак саламаттуу калыңыздар. Урматтуу катталуучулар, биз менен болуңуздар.